Урматтуу мекендештер, Москва шаарынан Кыргызстандын бардык аймактарына жүк ташуу кызматы, үй тиричилик буюмдары, шаймандар кандай гана жүктүн түрү болбосун, арзан баада каалаган өлчөмдө, ишенимдүү жана өз убагында жеткирип беребиз. Жүктөр Москвадан Бишкек шаарына келип таратылып, андан бери Ысык көл, Жалал-Абадка, Ошко келип, Баткенге да жөнөтүлөт. Москвадан Кыргызстанга аптасына 2 жолу жолго чыгабыз. Сиздин жүктөрүңүз биз менен ишенимдүү жана тез жетет. Бийик тоолуу аймакта төрөлгөн балдарга берилүүчү жөлөк пулга өзгөртүү киргизүү сунушталууда. Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Түмөнбаев мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун иштеп чыкты. Документ парламенттин сайтында коомдук талкууга коюлду. Мыйзамда бийик тоолуу аймактардын жашоочуларына көмөк ар айлык жөлөк пулудун жобосуна толуктоо киргизүү керектиги жазылган. Анда 2026 жылдан баштап өлкөнүн бийик тоолуу жана алыскы, жетүүгө кыйын аймактарында жашаган үй бүлөлөргө 3 жана андан кийинки ар бир балага төрөлгөндөн баштап алар 3 жашка чыкканга чейин айына 3000 сомдон жөлөк пул берүү каралган болчу. Депутат бул адилеттүүлүккө жатпастыгын белгилеп, андай аймактагы үй бүлөлөрдүн 2026 жылга чейин төрөлгөн 3 жана андан кийинки балдарына да берилиши керектигини белгиленген. Ал үчүн бала 3 жашка чыга элек болушу керек. Ошондой эле документте баатыр энелерге берилип келген жөлөк пулдан тышкары кошумча 5000 сомдон берүүнү сунуштайт. Ар бир балага 12 жашка чейин жөлөк пул төлөө сунушталды. Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Түмөнбаев мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун иштеп чыкты. Документ парламенттин сайтында коомдук талкууга коюлду. Мыйзамда өлкөдөгү ар бир балага 12 жашка чыкканча жөлөк пул төлөө сунушталууда. Эгер үй бүлө муктаж деп эсептелсе, анда үй бүлөнүн балдарына жөлөк пул 16 жашка чейин берилет. Документте үй бүлөгө көмөк жөлөк пулдун дайындоонун тартиптери көрсөтүлгөн. Атасак, жөлөк пул үй бүлөнүн жалпы кирешесинин деңгээлине, ата-энесинин, асырап алуучулардын, камкорчулардын социалдык жана мүлүктүк абалына, баланын жашаган жерине, баланын төрөлүү кезегине жана башка мамлекеттик жөлөк пулдарды алуусуна карабастан чегерилет. Документте үй бүлөгө көмөк жөлөк пулу бала төрөлгөн айдан баштап дайындалар жазылган, бирок мыйзамда суммасы так жазылган эмес. Мындан тышкары аталган мыйзамда бийик тоолуу аймактардын жашоочуларына көмөк ар айлык жөлөк пулу жобосуна толуктоо киргизүү керектигин белгиленген. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Британия жана АКШнын чалгын учактары Кара деңиздин үстүндө учуп жүрөт. Улуу Британиянын аба күчтөрүнө таандык Boeing RC-135V Rivet Joint жана АКШнын аскер деңиз күчтөрүнүн Boeing P-8A Poseidon чалгын учактары Кара деңиздин аба мейкиндигинде учуп жүрөт. Бул тууралуу Flight Radar 24 кызматынын маалыматы күбөлөндүрөт. Маалыматка ылайык британдык учак Нидерланд, Германия, Чехия, Словакия, Венгрия жана Румыния аркылуу учуп өтүп, Кара деңизге кирип, Крым жарым аралынын жанынан өтөт. АКШнын учагы Италиядагы Сигонелла авиабазасынан чыгып, Греция, Болгария жана Румыния аркылуу Кара деңизге жетип, Новороссийск багытында патрул жүргүзүүдө. 16 карата 2 учак тең Кара деңиз аймагында болгон. Иран АКШ менен сүйлөшүүгө Трамп коркутууларды токтотсо гана даяр. Иран АКШ менен сүйлөшүү үстөлүнө отурууга америкалык лидер Дональд Трамп Иран Ислам Республикасына карата жаңы аскерий чабуулдар менен коркутууларды токтоткон шартта гана макул болот. Бул тууралуу Ирандын тышкы иштер министри Аббас Аракчи Bloomberg агенттигине билдирген. Анын айтымында сүйлөшүүлөр адилеттүү жана тең укуктуу негизде жүргүзүлсө, Тегеран диалогго даяр. Ошол учурда Иран өзүнүн ракеталык программасы боюнча эч кандай сүйлөшүүлөргө барбай турганын баса белгилеген. Министр ошондой эле
Аскери жактан Иран учурда 2025 жылдын июнь айында Израиль менен болгон кагылышуудан мурдагыда салыштырмалуу кыйла жакшы даярдыкта экенин белгиледи. Буга чейин The New York Times басылмасы Дональд Трампка Иранга каршы мүмкүн болгон кеңейтилген аскерий чаралардын тизмеси сунушталганын жазган. Анда ирандык объектилерге рейддерди жүргүзүү мүмкүнчүлүгү да камтылган. Маалыматка караганда бул варианттар Ирандын өзөктүк жана ракеталык программаларына зыян келтирүүгө, ошондой эле өлкөнүн жогорку лидери Аятолла Али Хаманейдин позициясын алсыратууга багытталган. Киевге келсин. Зеленский Путин менен Москвада жолугушуу сунушун четке какты. Украина президенти Владимир Зеленский Орусиянын лидери Владимир Путин менен Москвада жолугуша албай турганын билдирди. Бул тууралуу ал журналисттерге жооп берип жатып айтканын чет элдик басылмалар жазышты. Албетте Путин менен Москвада жолугушум мүмкүн эмес. Бул Путин менен Киевде жолуккандай эле нерсе. Мен деле аны Киевге чакыра алам. Келсин. Мен аны эл алдында чакырып жатам. Албетте чече алса деген Зеленский. Ошон менен катар эле Украинанын президенти сүйлөшүүлөр согушту токтотууга жардам берсе, жолугушуунун бардык форматына даяр экенин белгилеп өткөн. Беле кетсек, буга чейин Орусия президентинин жардамчысы Юрий Ушаков Зеленский Путин менен жолугууну кааласа, Москвага келе аларын, анын коопсуздугуна кепил болорун билдирген. Өлкөнүн бажы кирешелери 5 жылда 6 эсеге өстү. Кыргызстанда бажы кирешелери 5 жылда 6 эсеге өстү. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев мамлекеттик бажы кызматтын коллегиясында билдирди. Маалыматка ылайык 2020 жылы мамлекеттик бажы кызматы 28 миллиард сом чогултса, 2025 жылы 157,4 миллиард сом жыйналып, киреше дээрлик 6 эсеге өскөнүн белгиледи. Мындай жетишкендикке смарт бажы улуттук санариптик платформасынын иштей башташы өөлгө болуп жатканын кошумчалады. 2021 жылы иштетилген декларациялардын саны 113 миңди түзсө, 2025 жылы бул көрсөткүч 873 миңден ашты. Штаттык санды көбөйтпөстөн жетишилген мындай өсүш автоматташтыруунун, жол жоболорду санариптештирүүнүн жана адам факторун четтетүүнүн натыйжасы болуп саналат. Ошол эле учурда укук коргоо блогунда аналитикалык ыкмаларга жана тобокелдиктерге негизделген башкарууну киргизүү, бажы мыйзамдарын бузуу фактыларын так аныктоого мүмкүндүк берди, деди өкмөт башчы. Жыйындын соңунда Касмалиев мамлекеттик бажы кызматына 2026 жылы бажы төлөмдөрү боюнча 142,6 миллиард сом өлчөмүндөгү болжолдук көрсөткүчтөрдүн сөзсүз аткарылышын камсыз кылууну жана 2026-2030 жылдарга бажы кызматын өнүктүрүүнүн концепциясын ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планында камтылган милдеттердин так аткарылуусун тапшырды. Антимонополия кызматы кафе-ресторандарды бааны көтөрбөөгө чакырды. Антимонополия жөнгө салуу кызматы Бишкектеги кафе-ресторандарга бааларды негизсиз жогорулатпоону эскертти. Маалыматка ылайык 2026 жылдын 1 январынан тартып тейлөө жана сервировка үчүн өзүнчө акы алууга тыюу салынат. Бардык чыгымдар менюдагы баага кириши керек. Кызмат январь айында айрым жайларда баалар 15%дан ашык өскөнүн белгиледи. Жыйынтыгында ишкерлер бааларды оптималдаштырып, тапшырыктарга 10%дык арзандатуу киргизүүгө макул болушту. Жапаров УКМКнын аскердик медициналык кызматтын имаратын ачты. Президент Садыр Жапаров бүгүн Бишкек шаарындагы Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин аскердик медициналык кызматтын жаңы имараттын ачылыш аземине катышты. Администрациянын маалыматына ылайык 1951 жылы Улуттук коопсуздук органдарынын аскердик медициналык кызматы өзүнчө түптөлгөн. Анда дарылоо мекемелеринин өздүк курамын дайындоо менен штаттык бирдиктер расмий түрдө аныкталган. Ошондон бери аскердик медициналык кызмат Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин башка бөлүкчөлөрүндөй эле кесиптик милдет жана жоопкерчиликти ар дайым артыкчылыктуу баалуулук катары алдыга коюп, өз ишине берилүү менен иштеп келе жатат деген президент медициналык комплекстин курулушу УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин демилгеси менен ишке ашырылганын баса белгиледи. Жалпы аянтык болжол менен 15 000 чарчы метр болгон жаңы имарат операциялык блокту жандандыруу жана реабилитациялык медициналык тейлөөнү ишке ашыруучу аскердик бейтапкананы камтыйт. Ошондой эле адистештирилген жана стационардык медициналык жардам көрсөтүлө турган аскердик оорукана бар. Анын ичинде жүрөк кан тамыр оорулары,
жана жалпы хирургия бөлүмдөрү да ачылган. Мындан тышкары медициналык комплекс заманбап жабдуулар менен жабдылган, санариптик медициналык технологиялар жана жогорку технологиялык хирургия киргизилген. Садыр Жапаров мындай аракеттин баары медициналык тейлөөнүн сапатын жогорулатууга, дарылануунун мөөнөтүн азайтууга жана бейтаптарды ыкчам реабилитациялоого багытталганын айтты. Аскердик медициналык кызмат коопсуздук комитетинен эмес, чек ара жана 9-кызматтын аскер кызматчыларын, ардагерлерди, пенсионерлерди жана алардын үй бүлө мүчөлөрүн, ошондой эле мекемелер аралык өз ара аракеттенүүнүн алкагында сот жана укук коргоо органдарынын кызматкерлерин да тейлей турганын кошумчалады. Мамлекетибиз күч жана укук коргоо түзүмдөрүнүн материалдык техникалык базасын өркүндөтүүгө мындан ары да өзгөчө көңүл бурууну улантат деп белгиледи президент.